Ушундай bir аялдарды никеңерге алгыла. Силердин никеңерге кирген аял алдыңарда туруп, "Эй кожоюн, мен сизди чыныгы мусулман болууңуз үчүн, үй бүлөбүз дин менен жашашы үчүн, перзенттерибиз хафиз, хафиза, алим, алима болуусу үчүн эмне кызмат кылып берейин?" дей турган аялдарды никеңерге алгыла dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar менен отурган кезде, "Ey sahabalарым, чыгындылардын ичинде өскөн гүлдөн алыс болгула" dedi. "Ya Rasulullah, чыгындылардын ичинде өскөн гүл кандай болот?" дегенде, өзү сырткы көрүнүшүнөн өтө бир кооз, өтө бир сулуу, көрсөңөр суктана турган кыз, бирок адеп аклагы жок, тарбия көрбөгөн, уяттуулук, ар намысы жок бир үй бүлөдө өскөн кыз dedi. Эгер силер анын сырткы сулуулугуна кызыгып алсаңар, ал адепсиздиги себептүү башыңарга бале алып келет.